Мен атым Андрей. Кемин район Шабдан айылында төрөлгөм. Жашым 18-те. Ата-энем орус. Үйдүн жалгыз баласын окууга да тапшырган жокмун. Үйдөлөргө жардам берейин депчи. Жайкысын мындай тоого чыгабыз. Элдин малын чогултуп тоого кетебиз. Өзүбүздүн малга аралаштырыпчы. Кайра кыштоого келебиз, кыштайбыз. Ошо мал менен эле айлектенебиз. Мамам болсо үйдөгү оокаттарды кылып эле. Анан эртең менен уй сайт, кечинде уй сайт болду. Ошолорду эле кылат. Мен Калиновкадан төрөлгөм, Чүйдүн эмеси областынан. Анан орустун семьясынан эле өскөм. Күйөөм менен таанышканда мындай случайно эле таанышып алгам. Күйөөмдүн аты Алексей. Анын семьясы орус. Бияка келин болуп келгенде кыргызча үйрөнгөм. 3 абысыным бар, кыргыз. Ошолордон үйрөнгөм кыргызча. Күйөөлөрү орус. 2 балам бар. Андрей менен кызым. Кызым 2 класс, 8-те. 2000 жылы Андрей төрөлгөн. Ошо анан ошентип эле мал менен жүрүп эле. Анан ат минип эле жүрчү балам. Эңкейип алып таштарды терип жүрчү. Анан улакка кызыкчы. Эми азыр колтогон бала болду. Кичинекей кезимден бери эле мындай атка кызыкчумун да. Чыбык сындырып эле ат кылып ойноп, балдар менен көп ойноп калдым ошентипчи. Ошентип жүрүп эле бир маалда мындай эшекке минип, ошо атка аралашып ошентип баштадым. Улакка кызыккан себеби биякта балдар, кыргыз балдар улак тартат. Кантип кызыкпайсың? Тура бербейин деп мындай эшек минип мен деле улак тарта баштадым. Ошолорго кошулуп мүшөгү улак тартчубуз. Ошентип тартып жүрүп анан ипподромдо улак болот, тигүүл дегендерден барсам улак болуп атып, ошолорду көрүп атып эле, мындай тартыш керек турбайбы, тигини мындай тартыш керек турбайбы деп карап отуруп, өзүм үйрөнө баштадым. Акырындан атка минип, таш эңип, ыргытып, ташты кайрачы. Ошентип үйрөнүп кеткем. Кыргызчаны ушу кичинекей балдар менен бияктан кичинекей кезимде ойноп жүрүп үйрөнгөм. Кыргызча сүйлөп калгам кичинекей кезимден баштап эле. Орусча эми билем, бирок кээ бир сөздөрдү билбейм да. Улакка барарда мооларды тагынабыз сразу. Тиги бутка ударлар тийгенде, аттар какканда ушу ударларды сактайт да, бутту ооруп калбаш үчүнчү. Анан могу форманы кийебиз. Бири-бирибизди тааныш үчүнчү. Формалардан таанып коебуз бири-бирибизди. Улактын өтүгү атайын ушундай өтүк. Бытыракейлери жок, үзөңгө илинбейт. Эме шиш такасы бар, үзөңгө кирип кетпейт. Атайын ушуга илишет, сүйрөлүп калбайлы депчи. Улак болордун астында бир чогулуп сүйлөшөбүз. Мындай кылып тартабыз, анан тигиндей кылып тартабыз деп. Тиги айыл менен мындай ойнош керек, бул айыл менен мындай ойнош керек деп кечинде бир чогулуп алып сүйлөшөбүз. Анан эртеси күнү улакка барабыз.
Улакка ушу ээрди токуп даярдап баштайм биринчи. Улактын ээри бул атайын бияң кармап эңесиң улак. Бул куюшкан тагып аткан себеби тиги улакты такымга басып чаап келатканда бирөө тартса ээри астыга жылып кетпесин деген ой менен кылам мунчу. Салолик. 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 Жакшы. Кайсы айылга түшкөн? Я. Аман сен кырсыксыз жакшылап ойнойлу, Ошо, барыбызга ден соолук берсин. Ийгилик. Келе, он. Күчтүү команда утсун. Омин. Ар бир оюн сайын улак союлуп турат. Ушинтип ойноп баштайбыз азыр. Бир бөлөк айылдык балдар менен ойнойбуз азыр. Биринчи оюн ошо бөлөк айылдыктар менен болуп калыптыр. Ушу улакты ойлойм эме деп. Мындай айылларды бириктирүүчү оюн депчи. Ушу Шабдан айылынын тургундары жашы кары дебей эле көкбөрү сүйүүчүлөр бүт бар эле көкбөрү тартат. Күзүндө биринчи аламан тартып баштайбыз. Аламан тартып, анан монтип кар жаап баштаганда уже казанга ойной баштайбыз. Казанга ойноп жазга чейин эме ойной беребиз казангачы. Анан жайында болсо туристтерге ойнойбуз. Анан Андрей өзү сырты орус болгону менен ичи кыргыз. Орусча түшүнөт, бирок орусча сүйлөй албайт да, кыргыз. Бүт эле кыргыздар кандай кылса ошондой кылат. Анан буну орус деп деле өзүбүз бөлбөйбүз. Өзүбүз кандай болсок өзүбүз деле алып жүрөбүз да, балдардын арасында эле. Бул азыркы минип жүргөнү экинчи аты. Буга чейин бир көк ат менен ойночу. Ортого ойночу, ортодо жекеме-жекеге ойнойт. Ортодо ошо жекеме-жеке анан чабуулга чыгат. Оюнда тактикасы ушундай. Анан эңгендери жакшы. Казанга салгандары жакшы. Команданын арасында жакшы бир оюнчулардын катарын түзөт. Буну өзүнүн чын аты Андрей. Анан бер жакта оюндан ар ким ар кандай аттарды айта берет. Бирөөсү кыргызча которуп Андрейди Анарбек деп коюшкан. Анан кээде кличка коюп Алтын баш деп да коюшат бунучу. Чачы сапсары болуп анан жылтырап жүрсө Алтын баш деп коет да бунучу. Мен кыялданганым ушинтип улакчы болуп, улак менен кошулуп атып, сборныйга кошулуп, атагым чыкса деп ойлоном. Манас Ниязов бар го, ошондой болсом депчи. Ат алып өзүмө ошондой болуп кыялданам.
Сүйлөшкөн кызым өзү кыргыз. Экөөбүз мындай мектепте окуп жүргөндө үйдө жатып эле анан ойлонуп кеттим эле, могу бир кызга жазып көрөйүнчү деп жазсам жооп берди. Кандайсың тиги бул деп жооп берип, анан экөөбүз ошо WhatsApp менен жазышып, бир айдай WhatsApp менен жазышып жүрдүк. Өзүм да мындай уялчумун да. Уялып ошо WhatsApp менен сүйлөшүп жүрүп, анан бир кезде чалып баштадым. Ошентип кыз жигит болуп сүйлөшө баштадык. Кыз жигит болуп сүйлөшүп, бири-бирибизди мындай жакшы таанып калдык. Анан жолугабыз деп жолугуп, мектептен көп жолуктук. Мен окуп жүргөндөчү. Мектептен жолугуп, окууну бүтүп азыр машина менен жолугабыз кээде. Кээде ат менен барам. Аларымды көрөм го эми. Тием десе алам да. Не, биринчи алайын деген ой бар? Бар да бир окуп атпайбы. Алды. Окуусун бүтүрбөй туруп. Бүтсүн да. Классташтарымдан биринчи баштап. Атасынын ийниси болом. Ошол кошуна болуп жашайбыз. Алыс деле эмес. Келинчегим кыргыз, 3 балам бар менде деле. Анан тиги апрелдин где-то аяк чагында көйрөккө чыгабыз. Элде мал чогултабыз. Элдин малын алып алып ошо көйрөккө чыгып барып, сентябрда, где-то сентябрдын 20-ларында түшкөлөбүз аяктан. Элдин малдарын кайра таратып, ошо менен эле оокат кылып эметебиз. Жөнлөктүнөр ма киши? Спокойно. Жашасыны бөлө алайын деп атышат. 17 түтүн орус жашайт. Орустардын мен 100 башы деп коюлганмын. Эми контордо эмне болсо, кандай болсо, ошо мен ошо орустарга жеткирейин деп эметип турат. Уруулар менен бөлүнүп турат кыргыздар. Ошолордун да 100 башылары бар. Ошолор 100 башыларды чакырып, элдин баарын чакыргандан көрө 100 башыларды чакырып, ошолордун маалыматтарын баарын берип койсок, биз ошол элибизге жеткиргендей кылып эметебиз. Мен ошол жакта да иштейм, контордо дагы. Теперь кыргызча сүйлөп. Кошунам менен болгондо кириш чыгыш эметип турабыз. Саламыбыз түз баарылар менен эле. Той топурларга баарыбызга эле эме келет. Келип эметип кеткиле. Свадьба эмелер кошуналар берсе, обязательно бизге да кайрылат, обязательно биз да барып турабыз. Катышыбыз аябай эле жакшы бул кошуналар менен.